Элдик салттардан темасы боюнча сабагыбыздын 3-бөлүгүн баштайбыз. Текстте айтылган ойду биз жыйынтыктадык жана ага чейин сизге алдын ала суроо берилген. Сиздин оюңузча салт деген эмне, анын милдети эмне, элдер эмне үчүн салтты тиги же бул салтты карманышат? Жана сиздерге тапшырма болчу ошол өзүңүздүн оюңузга тексттегилерге таянып, ушул эле суроолорго мындай жыйынтыктап жооп таап көрүү болчу. Сиз эмнелерди айта аласыз? Салттын аткарган милдети эмне? Жана элдер жогорку окуу жайлары болобу, компания болобу же достордун арасында болобу эмне үчүн тиги же бул салтты карманышат? Оюңузду карап көрүңүз. Эмне деп жаздыңыз, өзүңүз эмне деген таянакка келдиңиз? Демек, негизи салттардын аткарган милдети бул негизи коомдук социалдык милдети бар экен. Негизи бул элдин башын бириктирүү. Кайсы бир иштеген жердеги элди, жамааттыбы, кесиптештердиби, бир окуу жайдын студенттеринби, же бир достордубу, же бир айылдын жашоочуларынбы, же бир туугандардыбы, кайсы бир социалдык топ болбосун, ошолордун башын бириктирип туруу экен. Ошолордун бир жалпы кызыкчылыгы бар, ошолордун жалпы аткара турган иштери бар. Ошолорду бириктирип турган милдет экен. Экинчи, негизи коом ичинде, эл ичинде жөнөкөйсүн айтканда жашоону уюштуруу, иретке келтирүү, бири бирине жөлөк болуу. Биздин жашообузда көп нерсе бар, адам жалгыз кыла албайт. Ошон үчүн дайыма адамга адам керек. Биз ошону камсыз кылуу үчүн биз салттарды кармайбыз. Сый иретиндеги салттары бар, салтанаттуу салттары бар. Жамандык, жакшылык болот, ошондогу колдо мындай биз сактап карманып жүрчү салттар бар экен да. Негизги милдет өз ара көмөктөшүү, өз ара ушу жашоону уюштуруу, элдин башын бириктирүү ушу милдет болуп эсептелинет экен. Кандай дейсиз, ушул айтылган ой сиздин башында берген жообуңузга туура келдиби? Кийинки жыйынтыктаган тыянак катары берген жообуңузга туура келдиби ошол? Балким сиз мындан кененирээк жооп бергендирсиз. Дагы бир суроо, негизи ирет, ашар сыяктуу салттардын негизи милдети бул социалдык деп айтсак болобу? Ушул салттар социалдык милдетти аткарат деп айта алабызбы? Менин оюмча албетте айта алабыз. Себеби эгер азыр биздин турмушту алсак, бүгүнкү күндө турмушту алсак, эртеби илгери кийинки турмуштарды алсак деле, мейли жакынкы арада болчу турмушту алсак деле, негизи азыркы биздин жашообузда көп нерселер болот. Анан айрым учурда айрыкча бир жамандык келсе, бир кыжалат, бир аябай муктаждык болгон учурда бир үй бүлө же бир адам ошонун айрыкча материалдык чыгымын өзү көтөрө албайт, адам жалгыз. Мисалы, чет элдегидей биздин пенсияга чыккан апалар, аталар жер кыдырып саякаттап кете албайт, мүмкүнчүлүгү жок, туурабы? Чектелүү, биздин социалдык, материалдык мүмкүнчүлүгүбүз көпчүлүк элдики чектелүү. Кайсы ошол себептен ушул ирет салты сакталып келет. Ошол себептен ашар салты биз үчүн актуалдуу болсо керек. Ошон үчүн элдер ушул салтты жакшы жөрөлгө катары, жакшы иш катары ушуну сактап келатат да. Бүгүн менин бир кыжалат ишим бар, муктаждык болуп атат, жамандык болду, бир нерсе болду дейлик, жакын саналыштарым, туугандарым, бир туугандарым, аталаш бир туугандарым акча чогултуп мага жардам берип, ошону билгизбей кетет. Ушуну себеби мен иреттүү мүчөсүмүн дейин, мисал алсам да. Анан эртең дагы бирөөнүн бир нерсеси болуп кетер, дагы ошого бир кыжалат болуп атат, ошого бир нерсе керек болуп атат, үйү урап калыптыр, же болбосо дагы бир нерсе болуп кетиптир, ошону кыш келатат, мисалы жардам керек болот, ошону элдер келе чогултуп ушуну бирөөбүз жыгачташын балким үйүбүздө бардыр, бирөөбүз балким кирпичибиз бар, келе калганыбыз көтөрө коелу, ошону мисалы ашар салты менен ошону жасай коелук деп мындай жакшылык кылып бирин көтөрө коюшат да. Же болбосо азыркы заманбап формасы деле, мисалы бир жерде бир социалдык акция өткөрө коюп атышат, акча чогулта коелук депчи. Азыр мисалы технологиянын өнүккөн заманы, эмне үчүн ал салт эмес, эмне үчүн аны салт десек,
болбойт туурабы. Чогултуп бирөө бир нерсе отуруп кыжалат болуп атыр деп чогулта коюшат акча, бирөөгө операция керек экен же бир нерсе депчи. Негизи бу дагы негизи ушул салттар азыркы замандагы азыркы түрдөгү азыркы формада болсо дагы бул салттар ушул кыймыл аракеттер бул социалдык милдетти аткара турган салттар болуп эсептелинет. Экинчи жагынан бул элдин башын бириктирип турат, коомдогу жашоону уюштуруп турат, өз ара көмөктөшүү дегенди мындай камсыз кыла турган ушул милдет бул эң биринчи кезекте салттардын аткара турган милдети болуп эсептелет. Менимче силер бул менен макул деп ойлойм. Эгерде оюңуздар болсо, өз арадагы тегерегиңиздер менен бөлүшүп, ошол ой пикирди дагы айтып көрсөңүздөр болот. Досторуңуз болобу, үй бүлөңүздө болобу, ошолойду бөлүшүп көргүлө, башкалардын кандай көрүп экен. Анан мындай кызык үчүн өзүңүздөрдүн тилдик мындай практикаңарды өстүрүү үчүн ушуну кыргыз тилинде айтып көрсөңүздөр, сүйлөшүп көрүңүздөр. Сиз тегерегиңизде табасыз да, кыргызча сүйлөгөндө каалагандар бар. Кыргызча сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк жок, баягы жамаат ичи орус тилдүү болуп атат же болбосо сал жөнүндө мурда эч качан да ойлонуп көрбөгөндөр терең отуруп, ушул жөнүндө бөлүшүп, эң башкы максатыбыз мындай силерге берген сунушум кыргызча айтып сүйлөшүп көрсөңүздөр ушул жөнүндө. Эми жыйынтыктоо, эгерде башкалар менен сүйлөшпөй, мүмкүнчүлүгүм жок, убактым жок десеңиз, жыйынтык иретинде ушул сабакта айтылган ойлорго таянып жазып көрсөңүз. Негизи мен сунуштай турган тема бул салт менин турмушумда. Тиги же бул шартка байланыштуу, мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша, жашаган жериңизге, иштеген, окуган жериңизге жараша сиз кайсы салттык иш-чараларга катышып жүрөсүз? Экинчи жагынан сиз өзүңүздүн социалдык статусуңузга ылайык кайсы салттык милдеттерди аткарышыңыз керек, кайсы милдеттер сиздин башыңызга жүктөлгөн? Ушул салттарды сактап, ушул салттарды карманып жүргөнүңүз сизге эмне берип атат турмушуңузга? Жакшы барбы, жаман жагы барбы? Анан дагы өз алдынча ой жүгүртө турган нерсе, кызыктуу суроо, талаштуу да суроо, көп талаштуу ойлорду пайда кылган. Мен өзүмдүн практикамда бул сабакты студенттериме өтүп жүргөндө негизи жаман салт болобу? Аны кантип бөлөбүз? Ашыкча салт, кереги жок деген салт болобу? Критерийлери кайсы, көрсөткүчтөрү кайсы? Кантип баалайбыз жаман жакшы деп? Ушуну дагы өзүңүзгө кызык болуш керек, ойлонуп көрсөңүз. Эми болсо, бул өз алдынча ишиңиз болот сиздин, ойлонуп жазып көрүңүз, кандай таянакка келесиз. Ошол өтүлгөн текст боюнча биз чакан тест өткөрөлүк. Сөздөр түшүнүктүү болду экен өзүңүзгө, туура жообун таба аласызбы? Канчалык татаал болду? Биз көңүл бөлүп токтолгон сөздөрдү сиз өзүңүздүн күнүмдүк турмушта кебиңизде мурда колдонгонсузбу? Эми колдоносузбу? Же такыр кереги жок деп ойлойсузбу? Карап көрүңүз, анан ошо тестти аткарып атып ушул суроого жооп берсеңиз болот. Анан тесттеги берилген түшүндүрмөлөр бар. Ошол кайсы сөзгө же сөз айырмашына туура келет экендигин таап көрүңүз. Башкача айтканда, мурдакы сабакта, өткөн тема боюнча сабакта биз даяр сөздү берип, ошонун түшүндүрмөсүн тапканга аракет кылсак, бүгүн биз тескерисинче кылабыз. Түшүндүрмөлөр берилген, анан ошол түшүндүрмө кайсы сөзгө же кайсы сөз айкашына тиешелүү экендигин табасыз. Баштап көрөлүк. Биринчи, көпчүлүккө аралашпоо, жалпы эл, топ, туугандар жана башкалар жасаган ишине катышпай калуу. Муну биз эмне дейбиз кыска айтканда? Көпчүлүктүн ичине аралашып жүрбөй калсаң, жалпы эл же группалашың, же болбосо университет кылган ишке студент болсоңуз, же иштесеңиз, иштеген жериңиздегилердин жасагандарына, же туугандарыңыздын бир иш-чараларына катышпасаңыз, ошону эмне дейт? Биринчи вариант көмөк кылуу дейт, четтен калдым дейт, эл болдум дейт. Кайсы вариант туура деп ойлойсуз? Ойлондуңузбу? Жообуз туура болуш керек, бул четтен калуу. Четтен калды, аралашпаган. Эл башка бирнерсе болот, а тиги четтен калды.
Экинчи мисал, баардыгы үчүн жалпы баарына тиешелүү нерсени дагы эмне деп айтат экен кыргызча? Сага да тиешелүү, мага да тиешелүү, мен да аткара турган, сен да аткара турган ишти мындай жагдайга жараша эмне деп айтабыз? Биринчи вариант орток, экинчи вариант кол кабыш, үчүнчү вариант көмөк. Албетте орток деген вариант бул туура жооп. Себеп текстте бар эмес беле? Жамандыкты, жакшылыкты дагы тең бөлүшүү бул негизи жамандыкпы, жакшылыкпы бул эл үчүн орток нерсе деп, туугандар үчүн, достор үчүн орток нерсе деп айтабыз. Үчүнчү, бул сөздүн эки мааниси бар. Бир мааниси акысыз, эч нерсе коротпостон, акча бербестен деген мааниси. Экинчи мааниси эч кандай маңызы жок, эч пайдасы жок же натыйжа бербеген нерсени биз эмне деп мүнөздөйбүз, кайсы сөздү колдонот экенбиз. Үчүнчү мааниси бар. Эч нерсе кылбай, убакытты курулай кетирген, эч нерсе кол бошо турганда эмне дейбиз? Аралашып деп айтабызбы? Биринчи вариант. Милдеттүү түрдө дейбизби? Же бекер деп айтабызбы? Кайсы жоопту белгилейт элеңиз? Албетте бекер. Туурабы? Себеби мисалы бекер бир нерсе алдым, акча төлөгөн жокмун. Же бекер сөз. Же болбосо бекер эле келиптирмин деп айтабыз, Ошону бекер эле айтып турмун, эч натыйжа берген жок, пайда болгон жок, Же болбосо эч нерсе кылбай, эртең кечке бекер жөнөткөчү деп атасызбы? Убакытты бекер өткөрүп атат, курулай өткөрүп атат дегенди билдирет. Демек жообубуз бекер деген сөз. Төртүнчү суроо, мунун дагы эки мааниси бар экен. Биринчи мааниси бир нерсени кулатпай, ылдый болтурбай, мындай тиреп турган нерсени эмне дейбиз? Экинчи мааниси бир башка бирөөгө колдоо көрсөткөн, жакшы сөз айткан, жубаткан, жардам кылган адамды биз эмне деп атайт элек ошону? Биринчи вариант орток, экинчи вариант жөлөк, үчүнчү вариант көмөк. Албетте туура жооп жөлөк. Экинчи маанисин алганда кайсы бир деңгээлде жарым жартылай көмөк деген да туура болушу мүмкүн. Туурабы? Бирок бул толук маанини, жөлөк деген сөздөй толук маанини бербейт. Себеби башында биз чечмелеп бербедикпи? Бир нерсени кулатпай, ылдый болтурбай тиреп турган нерсе, мисалы алманын багы шагы ийилип калды, мындай алма аябай оор болуп, ошо сынып калбасын деп тиреп коебуз, же өйдө суу болбосун, жерге тийбесин деп жөлөп коебуз. Ошону жөлөк дейбиз, буга көмөк болбойт. Демек бул мааниси жагынан жакын болсо дагы көмөк деген вариант бул туура эмес. Бешинчи суроо, күтүүсүз болгон кандайдыр бир зыян алып келген окуя, кайгылуу бир көрүнүш, башка түшкөн оор ишти эмне деп атайбыз? Четке кагуу дейбизби, кырсык дейбизби, кайгы дейбизби? Албетте бул кырсык. Биз ушуну айтабыз, жамандык кырсык деп айтабыз. Алтынчы суроо, башкалардын жасагандарына катышуу, алардын кылганын кошо кылуу. Муну эмне деп айтабыз? Башкалар бир нерсе жасап атат, ошого сиз да катышып атасыз. Алардын кылганын кошо жасап атасыз. Аны эмне дейт? Көңүл айтуу дейби? Жөлөк болуу дейби? Же аралашуу дейби? Албетте биз чечмелеген мааниде муну биз аралашуу деп айтабыз. Бирок башында айтканбыз, аралашуу деген сөздүн эки мааниси бар. Дагы бир мааниси, бул биринчи мааниси, бул кайсы бир нерселер аралашып калат, бир нерсеге кошулуп калат. Мисалы кир жуусак, ак кийимге бир көк кийим аралашып кетиптир, кошулуп кетиптир деген, бул түз маанисинде. Биз текстке байланыштуу жасап аткан текстте бул өтмө маанисинде колдонуп атабыз. Жетинчи суроо, качандыр бир кезде, келечектеги бир белгисиз бир мезгилде эмне дейт? Белгисиз, бирок болочокто боло турган, алдыда боло турган нерсе эмне деп айтабыз? Ошол убакытты билдире турган сөз кайсы? Биринчи байыркы вариант жообубуз, экинчи эртедир кеч, же үчүнчү кайгы.
Албетте туура жооп эртедир кеч. Качан болорун билбейбиз. Тез эле болуп кетеби, эрте эле же кечирээк болобу, бирок иши кылып кыскасы келечекте боло турган дегенди билдирчү сөз. 8-чи суроо бул кимдир бирөөлөр менен байланышын жоготуп коюу, катышпай калуу, мамилесин жоюу. Муну кыргыз тилинде эмне деп айтса болот? Кайсы сөз айкашын колдонсо болот? Биринчи вариант кол үзүү, экинчи вариант жөлөк болуу, үчүнчү вариант көңүл айтуу. Кайсы жообун белгилейт элеңиз? Албетте бул кол үзүү. Бул өтмө мааниде колдонулат. Бул туруктуу сөз айкашы. Бул кимдир бирөө менен байланышын, мамилесин жоготуп катышпай калуу дегенди билдирет. Кол үзүү. Алыстап кетүү дегенди билдирет. 9-чу суроо. Кайсы бир себеп менен корогон материалдык каражат, белгилүү бир ишке кеткен акча тыйын. Муну эмне дейбиз? Жөлөк дейбизби? Кырсык дейбизби? Чыгаша дейбизби? Сиздин бир материалдык каражатыңыз бир нерсеге жумшаган, бир нерсеге кетирген. Сиздин бир акча тыйыныңыз, ошону эмне деп айтабыз? Албетте бул чыгаша. Да, чыгым деп дагы айтабыз. Бул текстте кездешет, себеби биз айтканбыз, жамандыкты эмес жакшылыкты гана да колдошот элдер, бири-бирин туугандар, саналаштары, достору, айылдаштары. Жана эгерде чыгашасы көп иш-чара болсо, ошондо теңбөлүү алышат деп айтканбыз. Мисалы, кыз узатканда мисалы бирөө бир оокатын алып келип берет, туурабы? Энеси жүргөн түшөгөн камдайт. Бирөө да бир нерсесин алып келип берет, же акчалай жардам берет, ошону чыгашасын чогуу көтөрүп алат дегенди билдирет. Акыркы суроо бул текст боюнча, тесттин суроосу. Бир нерсени жасоого жардамдашуу, көмөк көрсөтүүнү. Муну эмне деп айтат? Биринчи вариант кол кабыш кылуу, экинчи вариант жөлөк болуу, үчүнчү вариант көңүл айтуу. Туура жооп албетте кол кабыш кылуу. Бир нерсе жашап жатканда ошого жардамдаша кой, кол кабыш кыласың, көмөк көрсөтөсүң. Экинчи варианттагы кичине мааниси жагынан жакындашып кетет. Жөлөк болуу. Бирок жөлөк болуу бул дайым эле бир нерсени жасаша коюу эмес. Жөлөк болуу мисалы жанында болуу, караан болуу, туура, эч нерсе жасабасаң да, колуң менен жумуш кылбасаң да. Бирок жөлөк болуунун мааниси кичине кененирээк. Ал эми биз берген түшүндүрмөгө бир нерсени жасоого жардамдашуу, көмөк көрсөтүүгө бул туура келчү сөз. Бул биринчи вариант кол кабыш кылуу болуп эсептелет. Бул биздин салттар жөнүндө сабагыбызга арналган текст боюнча тест болду. Өзүңүздү дагы кайталап көрүп, ушул сөздөргө баа берсеңиздер болот. Канчалык сиздин турмушуңузга, сиздин кептик практикаңызга ушул сөздөрдүн канчасы сиздерге пайдалуу болот, канчасы балким сиздер үчүн анча активдүү эмес, анча керектүү, маанилүү эмес. Өзүңүздөр баа берсеңиздер болот, биринчи. Экинчи, текстте кездешкен, бирок биз көңүл бурбай, биз токтолбой калган сөздөрдүн ичинен сизге эгерде керектүү, ушуну тиги же бул шартта, бул чөйрөдө колдонот элем деген сөздөр болсо, аны сиз кыргызча, орусча сөздүктөн тапсаңыз болот. Бир эскерте турган нерсе, этиштердин берилиши негизи сөздүктө алар атоштуктар түрүндө берилет. Мисалы, биз тексттен кездешебиз: келиптир, келип, келгендир, келгенче депчи. Бирок ал келүү деп берилиши мүмкүн. Бул сөздүн уңгусу келүү болот. Кел болот, кечиресиздер. Ал эми сөздө келүү деп берилиши мүмкүн. Мисалы, издегенде, издеш үчүн деген сөз болсо, ал сөздүктө издөө деп берилет, өө менен берилет. Эгерде издөө деп сыяктуу эки кош өө тамгасы менен бүткөн сөз болсо, сиз издеген сөзгө окшош, бирок
издеп деген сөз жок да. Издөө деген сөз болсо, сиз өөн алып таштап, ал жерге тамгасын жазып, андан ары издесеңиз болот. Издеп, издегендиктен издедим деп. Сиз ошондо сөздүн уңгусун таап аласыз. Ушундай этиштерди түшүндүрүп тапсаңыз болот. Дагы ойлоо деген сөз болушу мүмкүн, түшүнүксүз сизге малгим. Мисалы, колдоо, о менен бүткөн сөздүктө берилет атооштук. Аны сиз ону эки оны алып таштап бир оны келтирип тапсаңыз, сиз ошондо ушул сөздүн уңгусун тапкан болосуз. Мисалы, колдоо, колдо. Бул этиштин уңгусу болот. Андан ары өзгөрөт. Колдоп, колдоду, колдобой, колдош үчүн. Ушундай сыяктуу. Дай бир жолу тактап айтайын, эгерде текстте сиз үчүн жаңы болгон сөз кездешсе, ошону сиз сөздүктөн өз алдынча издешиңиз керек болсо, себеби биз ал сөзгө токтолуп маанисин чечмелеген жокпуз. Жана ал сөз эгерде этиш болсо, анда сиз этиштин уңгусун бөлүп алышыңыз керек. Гел, угуу болсо, анда оңой. Ук, гел болот. Ал эми издөө сыяктуу болсо, өөнүн ордуна эни колдонуп, ошондо сиз өзүңүзгө керектүү сөздү табасыз. Себеби менин практикамда бар, тексттен кездешкен сөздү тексттегидей формасында сөздүктөн табыш кыйын. Бул бардык эле тилдерде негизи сөздүктө этиштердин, сөздөрдүн башкы түрү, башкы формасы берилет. Ошондой эле бул зататочторго да тиешелүү. Зататочто мисалы издеп жатасыз сөздү, мисалы жоолукчан деген сөздү. Жоолукчан балким бар. Мисалы, жоолуктарды деген сөздү издесеңиз. Жоолуктарды деген формада жөндөмөлүк мүчө кошулган, көптүк мүчө кошулган формада сөз болбой калышы мүмкүн. Бирок сиз сөздүн башын, мүчөнү, уңгусун табасыз, мүчөлөргө чейинки. Жоолук деген сөздү сиз таба алышыңыз мүмкүн. Демек, сөздөрдү издегенде уңгусун бөлүп караганга аракет кылыңыздар. Балким башка контекстте ушу сөздү жолуктургансыз. Мисалы, жоолуктарды, балким сиз жоолукту деп өзгөргөнүн көргөндүрсүз. Анда же жоолукчан дегенди уккандырсыз. Сөздүн өзгөрбөй турган бөлүгү бул уңгусу. Демек, жоолукту издешим керек турбайбы деп жоолук деген сөздү тапсаңыз болот. Демек, бул жөн гана, үстүртөн гана сөздүк менен иштөө боюнча сиздерге чакан маалымат болду. Бул да сиздерге жардам болот деген үмүттөмүн. Рахмат.